Менин намаз боюнча суроо берейин дедим эле. 4 рекет фарз намазда 2 рекет фарздан кийин аттахиятты окугандан кийин салават окуп алсам эмне болот? Аллахумма солли аля депти токтоп калсаңыз сүйлөм бүтпөгөн болот дагы 3-чү рекетке тура бересиз. Жаңылык сезесин тиги аткарыш сизге шарт эмес. Аллахумма солли аля Мухаммад деп алсаңыз, анда сүйлөм толук болот дагы. Аттахиятка сиз сөз кошкон болосуз, бир сүйлөм. Анан 3-чү рекетти кечиктирген болосуз дагы, бирок тура бересиз. 3-чү, 4-чү рекетти окуйсуз. Анан жаңылык сезесин аткарып коесуз. Бирок ошого баягындай азгырылганда кээде адам байкабай калат. Аллахумма солли аля дегенде токтотпаш керек адам. Токтотуп алып 3-чү рекетке тура каласыз. Эгерде Аллахумма солли аля Мухаммад деп алсаңыз, сүйлөм толук болгон болот дагы. Натыйжада 3-чү рекетти кечиктирген болосуз, тактап түшүндүргөндө. Анан кийин 3-чү рекетке турасыз, Фатиханы окуйсуз. Анан кийинки рекетке да турасыз, Фатиханы окуйсуз, зам сүрөлөрдү окуйсуз. Бул эгерде сүннөт намаз болсо. Эгерде фарз намаз боло турган болсо, анда Фатиханы өзүн гана окуйсуз, рүкү сажда кыласыз, 3-чү, 4-чү рекетке туруп Фатиханы окуйсуз, рүкү сажданы кыласыз дагы. Аттахият окугандан кийин оң жака салам берип, сайда сахва деп коет го, баягы жаңылык сезесин аткарып, кайра аттахият салават окуп, оң жака сол жака салам берип, намазыңызды жыйынтыктап аласыз.